Жолдошум ичет, кеч келет. Эмне кылышым керек деген суроо келиптир. Мен мындай үй бүлөлөрдүчү мындай элестетем да. Аялдын оозуна тряпка тыгылган, колдору бош, күйөөсү экөө наручниктер менен бири-бирине байланган. Буттары менен, колдору менен. Анан аял сүйлөй албайт да, күйөөсүн чапкылап эле, ургулап эле тытмалай берет. Күйөөсү оңго кетсе, аял солго кетет. Аял солго кетсе, күйөөсү оңго кетет. Аял ойдо турса, күйөөсү ылдый жатат. Ошентип бул үй бүлө бири-бири менен эле монтип чачыкташып эле эч бир жакка жылбайт. Оңго да бара албайт, солго да бара албайт, өйдө да тура албайт, ылдыйда түшө албайт. Бул жерде эмне тууралуу айткым келди? Көп айымдар ооздору бар болсо деле, ооздору бош болсо деле, тилдери бар болсо да, ошол тилди туура колдонгону билбейт. Жемелеп, жеп, жана кол менен тытып атат деп атпаймынбы? Жемелеп, жеп, күнөөлөп, туура эмес сөздөрдү айтып, эркектин кыжырына тийип, мотивация берген ордуна кыжырына тийип, эркек миң эсе туура эмес кылып аткан учурда дагы ага жыйынтыкка жетүү үчүн эмес, эмоциясын чыгаруу үчүн сүйлөп, огош бетер ситуацияны күчөтүп салышат. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек айымдар? Ооздогу тряпканы алып, туура сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Колду байлашыбыз керек, тытмалап, жемелеп жегенди токтотушубуз керек. Анан дагы психологияны үйрөнүшүбүз керек. Менин курстарымда, Zoom'да биз көп айымдардын окуяларын угабыз. Ага чейин бир ай, кээ бир курстар 10 күн болот, кээ бир курстар 1 ай болот. Премиум мисал 1 ай, бактылуу айым 1 ай, кыз жигит 10 күн, эркекти сүйдүрүүдө 7 кадам 10 күн. Ошондо окуп үйрөнөсүңөр да, Zoom'да көп окуяларды угуп, менин разборлорумду угуп, азыркы өзүңөрдүн ситуацияңардан чечим чыгарасыңар. Көп айымдар жазат, ажырашайынбы, коеюнбу, башка аял төрөп коюптур күйөөмөн, күйөөм жүрүп атыптыр же күйөөм иштебейт деп. Чечимди азыр чыгарбагыла, азыр тим койгула, азыр билимге толгула. Азыр туура эмес чечим чыгарып алсаңар, ал өзүңөргө да, балдарыңарга дагы, жолдошуңарга дагы таасир этет. Ошон үчүн биринчи ирет билим, окугула кыздар. А чечимди чыгарганга убакыт келет.